Мухтарбек өзгөчө сунуш менен болочок жарынын колун сурап, андан көп узабай элдин батасын алып үлпөт той өткөргөн эле. Арадан 2 ай өтпөй, жаңыдан курган уясынан алыстап, мекен чегин жогору коюп, аскердик антын аткаруу үчүн Баткенге жөнөдү. Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевич 27 декабрь 1997 жылы Ош облусу Алай районуна караштуу Гүлчө айылында туулган. Алгач аталган айылдын башталгыч классынан билим алып, андан соң алардын үй бүлөсү турмуш шартына байланыштуу Бишкек шаарына отурукташышкан. Сулайманов Мухтар Мырзакеевич 16 жашында. Тактап айтканда 2013 жылы Бишкек шаарындагы генерал-лейтенант Дайыр Асанов атындагы улуттук аскер лицейине кабыл алынган. 2016 жылы аталган окуу жайды ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы өз каалоосу менен Орусия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы Советтер Союзунун маршалы Будённый атындагы Байланыш академиясына тапшырып, 2021 жылы мыкты жетишкендиктер менен аяктаган. 2021 жылдын август айынан тартып, лейтенант Мухтар Сулайманов Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарында байланыш взводунун командири кызматын аркалоо менен ыйык милдетин баштаган. 2022 жылдын 16 сентябрында Баткен аймагында мекен чегинде кызмат өтүп жатып, курман болгон. Өз кызматын татыктуу өтөө менен Мухтарбек Сулайманов 36-806 аскер бөлүгүнүн 1-мот аткычтар батальонуна байланыш бөлүмүнүн взвод командири болууга жетишкен. Сулайманов Мухтарбек менен биз 2016 жылы мектепти бүтүп, кийин жогорку окуу жайына тапшырып атканда таанышканбыз. КМБ өтүп жаткан учурда. Кийин 5 жыл жогорку окуу жайын окуп бүтүп келип, аскер бөлүктөргө бизди бөлүштүргөн. Ар бир аскер бөлүктөргө мен жарым жыл кызмат кылып, башка аскер бөлүктө Ош шаарына которулуп келгем. Ушул жактан кайрадан жолукканбыз. Мухтарбек менен Ошко келген именно ошол моментте мен квартира издеп Ош шаарына келип, ошо Сулайманов Мухтарбек Анар деген микрорайондо жашачы. Ошол жака өзүнүн үйүнө чогуу жашаганга чакырган. Ошол жактан дагы жакыныраак таанышып, КМБ 18 жаштагы кездерибизди эстеп, ошентип чогуу жашап калганбыз. Свиданияга кетип атканда, ушу иштен келип, эртерээк келет эле. Үйдөн чыгарда Адлет, брат, карап койчу, жакшы эле кийинип турамын деп. Ошону обязательно сурачы да. Анан күлүп, жайна болуп барып жолугушууга кетчи да. Айрыкча жакын досу, куралдашынын курман болгондугу жана аны эскерүү Адлет үчүн дагы оорго турат. Адамгерчилиги бийик, таланттуу жигит, мыкты жоокер эле деп эскерет. Биз жумуштан кийин, кызматтан кийин үйгө келип, эс алып жаткан учурда ал кызматтан бизден кеч келчи дайыма. Машыгып бүтөр менен тамактанып туруп, анан сумкасынан дептерди алып чыкчы, иш кагаздарын алып чыгып алып, түнкү саат 1-2ге чейин кагаздарын кылчу да. Аябай бою узун бала. Менден да узун бою. Спортту аябай жакшы көрчү да. Биз даже мына спорт массалык иш-чаралар болот. Ошол учурда чуркаганда дагы дайыма Мухтарбек биринчиге кетчи да. Бизден 20-30 метр алда чуркап кетчи. Анан таң калчым. Мухтарбек бою узун, күчтүү бала көрүнгөнү менен, бирок абдан жооуш бала болчу да. Жооуш. Эч кандай эч кимге зыян келтирбеген, жаман сүйлөгөн, дагы деле кейип жүрөбүз. Чында эстеген сайын Мухтарбек сөздөр оору келет да. Жалпысынан КМБден баштаганда 6,5 ушундай 6 жылдай болуп калды. Мухтарбек Сулайманов менен мекен чегинде бирге болгон Атай да анын өзгөчө сапаттарына токтолду. 2021 жылы окууну аяктап, бул аскер бөлүк 36-806 аскер бөлүгүнө келгенде биринчи болуп бир достошконбуз. Мухтар Сулайманов Мырзакеевич менен мындайча айтканда мен мурун эле таанышчумун. Бирге тапшырып, бир
бир взводдо болуп, бир КМБде өткөрүп, андан келгенде бир аскер бөлүккө түшкөнбүз. 16 сентябрь күнү 2022 жылы бул жактан кетишкен. Мен анда ал жакта экөөбүз ошондо жолугуп калганбыз да. Мен как раз ошол моментте чыгып кетип аткан мезгилде алар КамАЗ менен келип калып, атай досум деп мындай кучакташып көрүшкөнбүз да. Сен кирип кетип атасың. Биринчи мен согушка кирип кеттим, анан кучактап экөөбүз анда мындай дегенде давай сен күтөбүз деген акыркы сөзүн. Давай мы в тебя верим деген, сага ишенебиз, давай деп экөөбүз кучакташып, анан мен Күжүл менен унага отуруп чыгып кеткем. Анда 17 сентябрь күнү эле мен кайра Коголандан чыккандан кийин ошол жаман окуяны угуп, баатырларча болуп курман болду. Мындайча айтканда, бул керебетти атайын эскериш үчүн, унутпаш үчүн, мунун эрдиги эч качан унутулбасын. Ушул аскер бөлүктө жаңы келген жоокерлер, сержанттар болобу, офицерлер болобу келип эрдигин көрүп, бул жака атайын ушундай кичинекей уголок жасалган. Кичинерээк мезгилдерине келсем, булар Бишкекте чыгып мен иш издеп, жумуш издеп Бишкекке барып калдым. Онда булар 5-6 класс болсо керек, бир малды ушунча жарыя кагаздар чогултуп келиптир. Мен ошодан бир күн мурун жумуш издеп атам деп жөн эле чай үстүндө жакшылап айтып койсом, эртеси ушунча кагаз жарыяларды көчөлөрдөн жулуп келиптир да. Мен эсимде калган. Мыналар жумуштар бар экен, мынага звонок кылып чалың дегенде ошол жерден алып, ошондо эле күйүмдүү экенин ошондо да байкаганмын. Сүрөт тартчу, сүрөттү да аябай укмуш, жан киргизе эле койчу да. Бир нече сүрөттөр бар. Негизинен эле карап туруп ушундай жаш кеткенине гана өкүнөм да, себеби ушул болбосом көп кырдуу талант болчу, ата-энесине күйүмдүү болчу. Эми мына бүтүп келсем мен өзүм карап, өзүм дагы жаныңарда болом деп ушундай айтып турчу. Спорт менен да машыкчу, жүздө боюнча, грек-римский боюнча спортторго катышып бир нече медалдар, дипломдору бар. Эми ушундай экен, өтө көп кырдуу таланттуу адам эле, дагы бул ушунча жашында ачылганы да, мындан да канча таланттар дагы ачылмак да. Эң акыркы сүрөт болчу да. Ошондо ошол кетип атканда ошо атасына тартып жөнөткөн экен да. Анан акыркы зыйнатындагы бардык немелерин бул жерден өткөрдүк, жылдыгында жакында чыгардык. Бизден Кыргызда бир аз алдын ала чыгарылат. Эртең менен акам звонок кылып калды. Мен болбой калдым, ошо тужа анча-мынча кабарлар телеграмдан келип атат, бирок билбей мага жазып алыштыр деп ушундай деп калды. Мен ошондо аябай уже жүрөгү зырт-зырт сезди да. Андан кийин эле ошо кабар келди. Муктар Сулаймановдун агасы да анын баатырларча кызмат өтөгөндүгүн сыймыктануу менен белгилеп өттү. Булар ошол байланыш бөлүмүнүн командири взвод болчу. Ошондо ошол бул жак менен ал жактарды байланыштыруу боюнча баягындай атайын тапшырма менен ошол кетип атканда пункткачы. Эки тараптан автоматтар менен татыратып ок атты дейт. Ошондо командир по местам стрелять, огонь dedi дейт. Бардыгы автоматтарын алып киришти дейт. Атып кийин ол жерден жарым сааттай атчы ал жерден токтоп, анан дальше улантышты дейт жолун. Кетип төрт тарабынан окружение менен автоматтар кадимгидей атылып тур дейт, эки бүтер эле дейт. Гранатомет менен да атылды дейт. Андан кийин ошондо осколкасы келип ошо жүрөгүнө тийиптир да. Ошондо дагы ал эч жака артка да качпай, алдыга да кетпей, ошол жерде токтотуп туруп атышканга команда берген экен да. Өзү да баш болуп болбосом, эгер өзү бул ошол мекен үчүн эч нерседен уже өлүм көзүнө көрүнүп турса дагы ал
арка кайткан эмес да. Кыргызстанга өтө турган болсо, өткөрүлө турган болсо, алда чегине турган болсо, же кача турган болсо, анда Кыргызстандын келечеги ар кандай жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ушундай баатырларыбыз бар экен, биздин Кыргызстанды до конца туруп өткөрбөдү. Ушундай даярдыктан келген, даярланган, жалданган аскерлер менен каршы күрөшүштө булар. Ошондой болсо да бир дагы кадам артка алдыга жылдырбай аларды кармап турган үчүн ушундай баатырларыбыз бар экен, биздин Кыргызстан өнүгөт, өсөт, дайыма алдыда болот деген ишеничтемин. Мамлекетибиз да ушуларга көз кырын салып, эми ушулардын атын жоготпой, ушундай башкаларга да үлгү боло тургандай деңгээлде иш-чаралар өтүп турушун мен суранам. Мамлекеттен дагы, жетекчиликтерден да суранам, ушулар дайыма аты унутулбасын. Бул бир эле менин иним эмес, бул баардык Кыргызстандын иниси, Кыргызстандын уулу болуп эсептелип кала берет бу тарыхта. Муктар Сулаймановдун үй бүлөсү мекенчил, кайраттуу инсандар экендигин жоокерди эскерүү учурунда маани берди. Бир уулу мекенчигинде курман болгондон кийин да атасы эки уулун аскер тармагына баруусуна колдоо көрсөткөн. Мына сүрөттө апасы бул азыр Батыр эне даңкы медалы, Батырдын энеси деген медал менен жакында да сыйланышты. Бул ошол акыркы коңгуроо убагында түшкөн апасы менен болгон түшкөн сүрөтү. Бул болсо булар кандай десем, ушу акам да ушундай военныйлыкты өтө мындай патриот бул бала Бүкөм Мухтарбек курман болгондон кийин деле дагы ошо Суровскийге дагы бир баласын берди, дагы бир баласын армияга жөнөттү. Алып калса деле болмок да, жөнөтпөй элечи. Ушундай военный өзү акам электрик болгон, бирок негедир ушу военный өзү кыялданчу окшойт эле. Мекенчигинде курман болгон жана жалпы эле аскер кызматкерлерине Муктар Сулаймановдун чоң апасы ырсаптарын арнаган. Бул кайнымдын баласы Муктар аябай сабактан жакшы окучу, берилген тапшырмаларды так аткарчу. Мисалы үйдө деле эмне бир жумушка жумшап койсоң, ошону сөзсүз аткарчу. Анан сабактан келгенде биз ушул жерге кайнагамдыкына келип калсак, чоң апа келиңиз деп кучакташып, бүгүн мен сабактан 5 алып келдим. Мен бүгүн мыналарды аткардым. Мен келечекте жакшы мекенди коргогон жакшы жигиттерден болом, сурап калчубуз да, келечекте ким болосун десе. Мен Кыргызстанымды коргойм, мен Кыргызстанымды сүйөм, атамды сүйөм, энемди сүйөм, элим жерим үчүн кызмат кылам дечү да. Чек арадагы мындай окуя тегеле болбосун, ушуларды эскерип, мен Чек арада деген чыгарма жаздым эле. Толукшуп, тоо гүлүндөй толгон эле, топ жигитке кол башчы болгон эле, капсалаң ушул согуш болбогондо, келечекте генерал болор беле. Кыргыздын жигиттери кырансыңар, мекен үчүн чеп болуп тургансыңар, жамгырдай жааган октон жалтанбастан душманга тике чабуул кыласыңар. Жоокерлер элди жерди ойлодуңар, душмандан мекенди коргодуңар, баткенден ууган менен душмандарды кырчындай өмүрү менен коштоштуңар. Кээ бирөө ата энеси кайгы тартты, кээ бирөө алган жары жапжаш калды, атам азыр келет деп жолду карап, кээ бирөө уул кызы жапжаш калды. Садоголой Муктардын тайнеси болом. Балам ушу окууларын жакшы окуду, мектепте окуганда, одан кийин ушу армияга барып, укуга тапшырып, жакшы окуп, жакшы тартип менен келди, 5 жыл окуп, тилек максатына жетпей калды. Эмне кылай элем? Ошо Кудайым ушу акыретін берсин, бейишин берсин, айнан тарышы. Аркасында бир неме калса эми жакшы болот элем. Ошо үкөлөрүнө өмүр берсин, апасы менен атасына ден соолук берсин. Айла жок, мындай күндөр, мындай немелер болбосун. Кыргызстанда эч жакшы күндөр болсун, жакшы айлар болсун. Кайталанбасын, ушундай согуш болбосун. Батыр өлсө өлөт, бирок анын аты өтпөйт дейт да. Бул иним менен мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн жанын берди. Бирок анын аты төөлүктө, тарых барактарында ушул калды да алтын тамга менен жазылган боюнча. Ата журт кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансын чагылганга дейт. Мына ошол чагылганга айланып
ата журт деп жанын канын да эч нерсесин аяган жок да, ушул биздин келечек үчүн, өзүнүн инилеринин артында калган инилер үчүн, негизги эле кыргыз эли үчүн өзүнүн акыркы жанын аябай кеткенине мен мун үчүн сыймыктанып, башымды тике көтөрүп сүйлөй алам да. Бүгүнкү күндө биздин Гүлча айыл өкмөтүнүн кеңешине сунуш менен киргиздик. Кудай буюрса, жакынкы күндөрдө сессия болсо, сессияда ошол Мухтар инибизге баатыр намын алса, ошол көчөнү атын бир айылыбыздан бир көчөнүн атын намын ыйгаруу боюнча сунушун киргиздик. Мухтар инибиздин атасы Мырза Сулаймановдун өзү ушул киши боюнча дагы айтып өтсөк дегеним, бул жакынкы күндөрдө бизге келип өзүнүн жеке менчик үйүн 6-7 сотик турган жери менен кошо биздин айыл өкмөткө ыйгарып отурат. Жана ал Сулайманов Мурзака менен биргеликте ал үй жайды ушул Мухтардын атынан дагы спортивный комплекс, спорт комплексин куруу максатында дагы башка бир долбоорлор боюнча дагы иштеп атабыз. Кайсыны ушул ата энеси бир туугандары жактырса, ошол долбоорду куруп берүүгө дагы акча каражаттарын карап, спонсорлорду карап, өзүбүздүн бюджеттен бөлөбүз деген үмүттөбүз. Эзелтен биздин элибизде, кыргыз элинде өзү негизи эле батыр эл болуп эсептелинебиз. Биздин Манас атабыз батыр, андан бери канчалаган батырларыбыз бар. Биздин Алай районунан мына Алымбек Даткабыз бар, бизден сыймыктанган Куманжан Даткабыз бар, биздин даткаларыбыз мекендеген жерибиз. Эң негизгиси бул батырлар бизде районубузда, айылыбызда көп эсе деп эсептейбиз. Ошол окуялар башталган мезгилде дагы ушул инилерибиз, Мухтар инибиз, Элеман инибиз, ушул инилерибиз дагы барып ошол жерден бир кашык каны түгөнгүчөң, бир тамчы каны түгөнгүчөң ошол жерде согушуп, салгылашып, сырттан келген душмандарга тик туруп, биздин элибизди, жерибизди коргоп калалды. Андан сырткары ушул баардык эле Баткендеги каза болгон балдарга ушул жердеги баардыгын батыр деп эсептесек болот. Неге дегенде бул эли үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн, Кыргыз эли үчүн маркум болушту алар. Убакыт сымырап арадан 1 жылга жакын мезгил өттү. Мекен чегинде чек арага чеп болгон баатырлардын ар бири элибиздин эсинде унутулбай эскерилип келет. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Баатырларга таазим.